Саламатсыздарбы, Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. Собянин. Москва аэропортторунда көзөмөл системасы ар бир 10 мигрантты өткөрбөй койду. Москва аэропортторунда көзөмөл системасы ар бир 10 мигрантты киргизбей койгон. Бул тууралуу Борбор шаардык өкмөттүн иши боюнча отчет берип жатып, Москва шаарынын мэри Сергей Собянин билдирди. Анын айтымында Москвага кирип жаткан мигранттарга карата биометрикалык көзөмөл системасы бир жылдын ичинде Борбордогу аэропортторунда болжол менен 45 000 адамды өткөрбөй койгон. Бул иштөө үчүн кирип жаткан чет элдиктердин жалпы санынын 10% түзөт. Москва авиациялык түйүнүндө биометрикалык система түзүлгөн. Өткөн жылдын декабрынан тарта иштей баштады. Бир жылда болжол менен 45 000 адамды өткөрбөй койду. Бул бизге кирип жаткан уникалдуу мигранттардын 10%-на жакын, деди ал. Мэрдин кошумчалашынча, бул система шаарга кирип жаткан каалабаган адамдарды аныктоого мүмкүндүк берет. Чыгып кетип жаткан учурда система кылмыш жасаган мигранттарды аныктайт. Бул система биздин аймакка кирүүсү каалабаган, тактап айтканда, каалабаган жарандардын көзөмөл тизмесине турган адамдар үчүн тоскоол болуп эсептелет, деп белгиледи Москва шаарынын мэри. Украина Путиндин резиденциясына дрондор менен чабуул койгонун Лавров билдирди. Россиянын тышкы иштер министрлигинин башчысы Сергей Лавровдун айтымында 29 декабрга караган түнү Украинанын куралдуу күчтөрү Владимир Путиндин Новгород облусундагы резиденциясына массалык дрон чабуулун жасоого аракет кылган. Анын сөзүнө караганда, чабуулда 91 учкутсуз аппарат колдонулган. Бардык дрондор Россиянын абадан коргонуу күчтөрү тарабынан жок кылынган. Жабыркагандар жана кыйроолор катталган эмес. Лавров бул окуядан кийин Россиянын сүйлөшүүлөрдөгү позициясы кайра каралышы мүмкүн экенин билдирди. Бирок Москва АКШ менен Украинанын айланасындагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн чыгууну көздөбөй турганын кошумчалады. Ошол эле учурда министр Киевке жооп чаралары сөзсүз көрүлөрүн эскертти. Анын айтымында, жооп соккулардын объектилери жана убактысы алдын ала аныкталган. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, сиздерге Барс мед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн медициналык кызматтарын тааныштырып өтөбүз. Урология, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды дарылоо, сүннөткө отургузуу, операциялык жардамдар, гинекологиялык кызматтардын бардык түрлөрү, кош бойлуу энелерге жана ымыркайларга кам көрүү, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды кароо. Стоматология, тиш алуу, тиш салуу, брекеттердин бардык түрлөрү, имплантация, тишке байланыштуу бардык көйгөйлөрдү кароо жана дарылоо. Кошумча адистердин кызматтары: эндокринолог, травматолог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, лор, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдердин бардык түрлөрү, процедуралык кабинет. Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского, экинчи чыгыш дарек Ивантеевская көчөсү 21, байланыш номерлер +7995 557 10 44 +7926 442 09 15. Эскертүү: Учкунбек каналынан барсаңыз, бардык кызматтарга 20% карзандатуу каралган. Шашылыңыз, сиздин ден соолугуңуз биз үчүн маанилүү. Жибек Рустемованын өлүмү боюнча жаңы жагдайлар аныкталып, 2 милиция кызматкери кармалды. Тергөөдө аялдын өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч жаралган үчүн коргоо ордери берилгени аныкталган. Рустемованын көп жолку кайрылууларына карабастан, анын жана балдарынын коопсуздугу камсыздалган эмес. Мындан улам аймактык тескөөчү өз кызматтык милдеттерин одоно бузду деген кине менен кармалган. Ал ошондой эле киши өлтүргүчтүн жашаган жери боюнча текшерүүлөр жүргүзүлгөнү тууралуу актыларды эски даталар менен жасалмалоого шектелүүдө. Мындан тышкары, шаардык милициянын коомдук коопсуздук кызматынын улук инспектору айыпталуучуга травматикалык тапанча сактоого жана алып жүрүүгө мыйзамсыз уруксат берип, аны узартып турганы аныкталган. Тапанчаны алып жүрүү мөөнөтү бүткөнүнө карабастан, улук инспектор айыпталуучудан аны алып коюу боюнча эч кандай чара көргөн эмес деп белгиленген. Экөө тең тергөө абагына камалган. Ишти УКМК тергеп жатат. Булак Спутник Кежи. Абдыкадыр эке берип алсаң. Абдыкадыр эке беле? Райым эке. Аккордеон да экен. Аккордеонуңуз жанагы биздин бурдагы эски гүл базарга окшоп турасыз. Я. Эскилиги жетиптир, а? Канча жыл болду? Эскирип калган, эскирип калган. Азыр билесиз, жанагы жаңы современный аккордеон вальтмейстер деген. Канча турат? 100 000 турат да.
жаңы сізге белек қылайын. Рахмат сізге. Мұны бізге белек бересіз, мэрияға апарып қойып. Так, эме ким? Элдер. Байкебізге жаңы вальтмейстер аккордеон жаңы жылға. Заказ қылғыла, Рахмат сізге. Жеп ошты бар ба? Оперет Элдер. Табыңыз анда. Жаңы жылға чейін. Болды, рахмат сізге. Рахмат. Эме Маслах Садбеков контроль алыңыз, урматтуу барарыңыз. Тайбырда пресс. Жаңа аккордеон алғанда бұйырса. Барлық албетте бул сот бийлиги, сот өкүмү чыккан. Ошол сот өкүмүнүн бир пункту ал ошол Алмазбек Атамбаевди бардык мамлекеттик сыйлыктар жана наамдарынан ажыратуу боюнча. Ошондуктан мен бир жагынан бир кичине таң калыштуу болуп атат, мага ушундай резонанс жараткан. Анткени бул жаңылык мурдатан эле чыккан. Бул мамлекет башчыбыз жөн эле өз кааласу менен жасаган жери жок. Бул толук жанагы чыккан сот өкүмүн аткаруу алкагында. Албетте ошол сот өкүмү чыккандан кийин биз аны аткарышыбыз керек. Мамлекет башчыга ошондой жарлыкты даярдап сунуштадык, ал кол койду. Кол кое алмак андай мүмкүнчүлүк жок. Бирок мен айтып коеюн да, эң негизги ал сот болду, бир канча соттор дагы уланууда, билесиздер, ал киши азыр мамлекетте жок. Эң негизги чечим Алмазбек Атамбаев боюнча бул 2019 жылы июнь айында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Ал ошол экс-президент макамы, экс-президент даражасынан ажыратылган. Мен айтып коюшум керек, бизде бул мына президентти импичмент кылабыз го, президентке импичмент кылганда бул оңой маселе эмес. Буга башкы прокуратура катышышы керек, комиссиялар түзүлүшү керек. Андан кийин ал барып конституциялык сот аны колдоп бериши керек. Анан 3-төн 2-си, жогорку кеңештин 3-төн 2-си ошол чечимди колдоп бериши керек. Ошол биздеги мамлекетте бул жанагы кызматтагы президентке кандай импичмент процедурасы болсо, ошол эле даражадагы, ошол эле оордукта, ошол эле процедура мурдагы экс-президенттерге айтылганда, бизде азыр айтып жүрбөйбүзбү? Баягы экс-президенттиктен ажыратылган, баланча президент ажыратылган. Мен айтып коюшум керек, бизде жалгыздан бир эле президентибиз ошондой экс-президенттик статустан ажыратылган. Бул Алмазбек Атамбаев. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер сиздерге Барс мед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн медициналык кызматтарын тааныштырып өтөбүз. Урология, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды дарылоо, сүннөткө отургузуу, операциялык жардамдар, гинекологиялык кызматтардын бардык түрлөрү, кош бойлуу энелерге жана ымыркайларга кам көрүү, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды кароо. Стоматология, тиш алуу, тиш салуу, брекеттердин бардык түрлөрү, имплантация, тишке байланыштуу бардык көйгөйлөрдү кароо жана дарылоо. Кошумча адистердин кызматтары: эндокринолог, травматолог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, лор, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдердин бардык түрлөрү, процедуралык кабинет. Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского, экинчи чыгыш дарек Ивантеевская көчөсү 21, байланыш номерлер +7995 557 10 44 +7926 442 09 15. Эскертүү: Учкунбек каналынан барсаңыз, бардык кызматтарга 20% карзандатуу каралган. Шашылыңыз, сиздин ден соолугуңуз биз үчүн маанилүү.